Абдыбек Абдыгапар уулу 19 жашта, Баткен шаарынын кулуну. Шоу-бизнес тармагындагы белгилүү бир ырчынын фанаты десек туура болчудай. Себеби ал ырчыны тааныгандан тарта эле ырларын жаттап, ырдап келген. Ошол менен катар ырчынын бардык сапаты жагат деп баса белгилейт. Мен 8-класста Нурлан Ашимдин алгачкы ыры чыккан жаным дегенчи. Негизи ырчылыкка өтө эле кызыгуу жок болчу. Ошол жаным деген ыры чыккандан баштап мен ошону ырдап, жалаң гана Нурлан Ашимдин гана ырларын угам. Өзүм деле ыр жазам. Нурлан Ашимди негизи жанынан кол кармашып, учурашып көргөн эмесмин, бирок абдан ошол Нурлан Ашим менен көрүшкүм келет. Концерттерине барып көрүп жүрөм, бирок жакындан көргөн эмесмин. Абдыбек, дал ушул сиз чыгармачылыгын сыйлап келген Нурлан Насип менен сизди жолугуштуруу үчүн New TV телеканалы чоң мүмкүнчүлүк түзүп олтурат. Азыр сиз колунан бекем кысып, жанына туруп алып маектешесиз. Даярсызбы Нурлан Насип менен жолугушууга? Даярмын. Анда келиңиз, күтөлү. Нурлан Насип учурдагы улуумун, кичи муун дебей ырлары аркылуу эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон аткаруучулардын бири. Эл оозунда айтылгандай эле ар бир чыгармасы хитке айланып, угуучуларын топтой алды десек болот. Бүгүн дагы күйөрманы менен жолугушуу үчүн жумуштарын кийинкиге жылдырып келе жаткан кези. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Нурлан мырза, бул жактын аты Абдыбек. Атайын Абдыбек көптөгөн таланттуу жигиттердин арасынан тандалып чыкты. Сиз менен жолугушуу үчүн келиңиз, анда төргө өтүңүз, маекти уланталы. Кандай келип алдыңыз? Жакшыбы? Атайын деле бирок көрмандар менен олтуруп эме болуп деле жолугуп калган эмесмин. Анткени убактыбыз деле болбойт андай нерсеге. Ошондуктан ушинтип жолугуп калган мен үчүн абдан жагымдуу сезимдерди туудурат. Сиздин бирок Нурлан Насип, Асель Кадырбекова фан деген баракчаңыз жок. Жок, андай баракчам жок, бирок бардык баракчаларына мен подписанныймын Инстаграмданчы. Ооба, бирок ырчылардан Кыргызстанда, негизи эле ырчылардан бир эле Нурлан Насип менин подпискамда бар. Калтырбай угам, бардык ырларын билем. Инстаграмда, ошол эле интернет баракчаларда Нурлан Насип деген фан баракчаларынын саны ушунчалык көп. Аларга сиз сүрөт жөнөтүп, видео жөнөтүп турасызбы же сизден эле көчүрүп алган учурлар болобу? Аларга такыр видео жөнөткөн эмесмин. Реклама деп видеолор жөнөткөн эмесмин. Кээ бирлери угушум боюнча ушул биздин фан баракча жазап, биздин атайын. Анан кийин өздөрүнчө сатышы бизнес кылгандарын уктум. Азыркы учурда жалаң эле фан деген аябай мода болуп калды десек болот. Бирок мурунку учурда сиз кимдин ырларын көп угуп, кимдин чыгармачылыгын сыйлачу элеңиз? Мен деле мурун убагында ушул инимде болуп ырларын угуп сүйүп уккан ырчыларым бар болчу. Ушу биз кичинекей кезибизде ушул Бек Борбиев, Сыймык байкебиздин ырлары менен чоңойдук. Жакшы көргөн чыгармаларыңыздан бирди аткарып берсин, Ишенбейм сага деген ыр, ошол ыр абдан жагат. Судай тунук сезимимди туйбадың, сага жанган сүйүмдү сен неге булгадың, батып кайгыга турам азырда, солуп гүлдөй сенин жаныңда. Жалпы ушул менин көрмандарыма, мен угармандарыма ушул New TV каналы аркылуу чоң салам жолдоймун. Менин чыгармачылыгымды баалап уккан көрмандарымды, алар мени кандай жакшы көрсө, мен да аларды абдан сыйлаймын, жакшы көрөмүн. Ырчылыкка болгон кызыгуум Нурлан байкенин жаным деген эң биринчи ыры чыкканда эле ошондон козголуп баштаган. Ошондо мен өзүмдүн ырчы болушума көзүм жеткен, Кудай буйрса бара алды да. Ошо. Демек, сиз дагы көп үмүттөндүргөн ырчы болом деген кыялыңыз бар. Албетте,
кыялдануу бул максаттын бир тепкичи деп коет, анда бардык кыялдар ишке ашсын деп New TV телеканалы берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Алтынбек Сакиев, Мира Абдылдаева, Таң Маанай, New TV.